Алмаз мырза уулу экөө 10 жылдан бери асыл тукум мал багып, республиканын бардык аймактарына сапаттуу экологиялык таза эт өткөрөт. Эт багытындагы Абердин Ангус тукумундагы бодо малы бүгүнкү күндө 150 башка жеткен. 4 түлүктү асыроодо жаңыча ыкмалардын колдонулушу маанилүү экенин айткан тургун бул тармак кирешелүү экенин белгилейт. Башында ошо бир 2-3 баш менен торпоктор менен баштаганбыз. Анан жылга көбөйтүп, ошого эмгек кылып, болгон акчаларыбызды ошо мал чарбаны көбөйткөнгө эметтик. Андан кийин балдын башы көбөйгөндөн сандан сапатка өтөлүү деп чечтик. Ошон үчүн баш ошо букаларды Рейнекенчтен алып келдик. Анан ошолор менен көбөйтүп, булар биздин местный уйлар менен аргындаштырып, анан Кудай көрсө мына азыр ушул деңгээлге жетип калдык. Өзгөчөлүктөрү болгондо биздин малдарга анда немеси жубош келет, мындай тиги кыял немелери көп сүзүшпөйт. Ошон үчүн мына биякта бош багабыз да, бири-бирине көп травма келтиришпейт. Дагы өзгөчө башка ыкмалар менен бакканыбыз неме болот? Булар туулат, энеси менен чогуу жүрө беришет. Сүт саабайбыз. Ошо энесинин сүтү менен анан чоңойгону жакшы болот экен. Фермер уулун мээнетке үйрөтүп, алдагы мал багуунун ыкмаларын жакшы өздөштүргөн. Айтымында малы өзгөчө камкордукту талап кылат. Ар биринин мүнөзүн түшүнө билүү керек дейт. Мындагы тили жок болсо да мындай көз карашы менен адам менен сүйлөшкөндө эле түшүнүп билип, мүнөздөрүн түшүнүп сүйлөшүш керек. Кээде жакшы көргөн малың болот. Аны деле карайсың, аябай мындай жаш балача эркелетип, өстүрүп, чоңойткондон кийин ортодон кичине кээ бирде жакшы көргөн малың мындай ооруп, неметип калса кайгырасың. Сандан сапатка өтүүнү колго алган ишкер мал кармоодо тоюттун ар кайсы түрүн арбын пайдаланат. Мындай ыкма малдын эттенүүсүн тездетүүгө өбөлгө түзөт. Мына бул деген бурчактын немеси. Мындай айтканда топону болот. Бул мал аябай жакшы жейт. Муну деген сиңимдүүлүгү, жагымдуулугу дагы основной ошо биз бурчак иштетебиз да. Бир мал мисалы ушу бурчактыкы берилсе, бир мал чыктуу тоют берилет, силоз берилет, анан жем берилет, анан бир мал чөп берилет. Мындай айтканда бурчактан эч бир отход чыкпайт да. Жалаң бүт даже немеси дагы. Азыр салганда көрсөңөр, жегени аябай жакшы жешет мында. Келечекте ал чарбасын кеңейтип, асыл тукум малдын башка түрлөрүндө багууну максат кылууда. Мындай ыкма киреше булагы гана болбостон, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого дагы шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Шойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.